Мырзайым Сатарова 6-класстын окуучусу. Мырзайым мектебинин жер төлөөсүндөгү окуучулар үчүн уюштурулган окуу залы үчүн өзгөчө кубанып жатканын айтат. Классташтары менен бирге адабий китептерди окуганды жактырган окуучунун көктөн издегени жерден табылды. Китеп окуган мындай кызыктуу нерселерди өзүмө тартып алып, анан ошолор менен алектенген жагат, анан ошонун кызыгын билип алган жагат. Мына бул жер төлөөдө окуучулар үчүн окуу, күрөш, фитнес залдары орун алса, башталгыч класстар үчүн ашкана уюштурулган. Көп жылдан бери жараксыз абалга кептелген жайдай балдардын класстан тышкаркы окууларында өзүн өзү өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттар түзүлдү. Мындагы абалдын жакшырышына чет элдик ыктыярчы Дженнифер Джи Вансуйдун салымы чоң. Ал Америка элчилигинин тынчтык корпусуна 800 000 сомго долбоор жазып, жергиликтүү айыл өкмөттөн өздүк салымга 170 000 сом чогулган. Ал эми мугалимдер жааматы 50 000 сом акчалай жардам көрсөтүшкөн. Анан биз чогуу кебир жиналыш бар болчу. Жиналыш бүткөндөн кийин бюджет түздүк. Андан кийин тынчтык корпуска тапшырдык. Айыл эли мугалимдер жааматы түп көтөрүлө капиталдык ремонт жумуштарына өздөрү бекер иштеп беришкен. Ушундай залыбыз жок эле, ар кайсы жерде машыгып жүрдүк эле. Ушул долбоор өтүп кетип, анан ушундай залды жасадык быйыл. Ошо техперсонал завхоз. Анан ошо бир айдан ашыгыраак убакыт болду. Бүткөн анан бир аз жумуштарыбыз калды. Бул сууларын улап анча-мынча кичине бир аз жумуштар бар. Ошолорду бүтүрүп берсек эле балдар жуунуп, жакшы машыгып калышат го деген ойдобуз. Ошондой эле бул билим уясындагы чатырларды алмаштыруу көп көйгөйлөрдү жаратып келген. Быйылкы жылдын жай күз айларында Тайвань коомунун үй-бүлө жана балдар үчүн долбоорунун алкагында мектептин чатыры толугу менен алмаштырылган. Ага жалпысынан 2,5 миллион сом жумшалган. Мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоодо алгылыктуу иштер жүрүп жатат десем жаңылышпайм. Бизде мына 2 жыл мурун 2021 жылы Steam грант менен 3 миллион сомго мектептин отоплениясы оңдолду. Буга өздүк салымга айыл өкмөтү 1,5 миллион которуп берген. 59 саат канча саатка барат? Балдардын татыктуу билим алуусу үчүн мектептеги тиешелүү шарттардын болуусу башкы орунда. Мына ушундай билим уясына болгон камкордук келечек муундар үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачып берери шексиз дешет куланактыктар. Наргиза Жумадил кызы, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары.